Салам достор, мен Нарима. Бир интересный суроо келип түштү. Ошол суроону сиздер менен талкуулап, сиздерге деген толук түшүндүрүп кетүүнү чечтим. Анда эмесе видеого ыкка баспасыңыздар, менин катталуучум болбосоңуз катталып коюңуз, жана деген өзүңүздүн оюңузду билдирип комментарий жазыңыз. Мени колдогондорго чоң рахмат. Менин блогумду развивать этип, колдоп, комментарий жазып, лайк баскандарга чоң рахматымды айтмакчымын. Анда эмесе кеттик. Эми суроодон баштасак, менин катталуучум мага мындай суроо берген. Грин карта менен барса, мамлекетке 30% акча төлөйбүзбү? Иштегенден канчасын мамлекетке канча акча төлөйбүз деген суроо келип түштү. Мен бул суроону деген толугураак сиздерге түшүндүрүп кетүүнү аракеттенейин. Ар бир Америкага келген жаран грин карта менен келеби, виза менен келеби, же болбосо гражданин Америки болобу, бул налоговый система менен жашайт. То есть Америкада ар бир жашап жаткан жаран налог төлөгөнгө аргасыз. Сиз кандай болбоңуз, мен дагы бир жолу айтып кетейин, кандай болбоңуз, сиз гражданин болосузбу, сиз виза менен келип жашап атасызбы, же сиз грин карта менен жашап атасызбы, ар бир адам налог төлөгөнгө аргасыз. Бирок налоговый система деген Америкада деген өтө кыйын. Аны деген ар бир адам мындай түшүнүп деле биле албайт. Биринчи келгенде налоговый системаны түшүнүш өтө кыйын болот. Ошондуктан мен сиздерге кичине түшүндүрүп кеткенге аракеттенейин. Биринчиден деген Америкада жашаган адамдар деген, ошо налоговый система менен облагаться эткен адамдар деген 3 түргө бөлүнөт десем болот. Биринчиси болсо бул малоимущийлер деп коет, которые пособияга жашап, эч кандай налогторду төлөбөгөн адамдар. Экинчиси болсо бул обычный, средний жашаган адамдар, то есть бирөөгө иштеп, же өзүнө өзү иштеп, же такси айдап иштеп, трак айдап иштеп, ушинтип өзүнө өзү иштеп жашаган адамдар. Андан кийин болсо чоң корпорациялар. Бул жерден деген, бул видеодо мен чоң корпорациялардын налогу жөнүндө эч кандай айтпайм, анткени мен ал жөнүндө билбейм эч нерсе. Ошондуктан мен деген анан экинчиси болсо, экинчи айтпай турган нерсем бул деген жанагы малоимущийлер жана ошо налог менен облагаться этпеген адамдар жөнүндө дагы айтпай кетем. Анткени деген алар налог төлөбөйт десем болот. Алар мамлекеттин пособиясында жашайт. Мен көбүнчө деген ошол средний жашаган, иштеп жашаган адамдар деген кандай налог төлөйт жөнүндө, ошол жөнүндө түшүндүрмө берип кетмекчимин. Биринчи кичине дагы ушул жерге токтоло кетейин. Эгерде сиздин деген доходуңуз, бул жерде деген көбүнчө доход саналат да. Бир жылдын ичинде сиз канча акча иштедиңиз жана канча балаңыз бар. Сиз деген үй бүлөлүк статустасыңызбы, же болбосо сиз женатыйсызбы, женаты эмессизби, ошонун баары деген учитываться этип келип, анан кийин ошол налоговый система обрабатываться этилип чыгалат. Ошондуктан деген бул жерден деген бир адам, баардык адамдар ушул системага кирет деп айтыш кыйын, анткени ар бир адамдын өзүнүн статусу бар. То есть балдары барбы, же болбосо семейныйбы, же семейный эмеспи, ошого жараша налог төлөнөт. Негизинен эле эгерде деген сиздин доходуңуз, эгер бир адамга $12,000 аз акча иштесеңиз, же $12,000 иштесеңиз, бир жылдын ичинде бул акчаңыз бул акчадан налог төлөбөйсүз. То есть эгер общий сумма алып келгенде сиз деген $12,000 эле иштесеңиз, бир жылдын ичинде бул, значит, малоимущий деп саналат дагы, бул акчага налог төлөбөйсүз сиз. Андан кийин деген эгер эки адам болсо, же семейный болсо, бул 24,000 чейин, 34,000 чейин акчалар, бул деген ошол налог менен облагаться этпейт. То есть бул адамда, бул эгерде сиз 34,000 иштесеңиз, эки адам болуп, же болбосо аялы күйөөсү, анан кийин баласы бар болсо, анда деген бул акчадан сиз деген эч кандай налог төлөбөйсүз. Андан кийинки жери болсо, бул деген ким эме налог төлөйт и канча суммадагы налог төлөйт дегенге токтолуп кетсек. Негизи деген налог Америкада 4 түрдүү налог бар. Биринчиси деген бул федеральный налог. Бул деген мындайча айтканда Американын общий налогу деп эсептесек болот. Андан кийин ар бир штаттар бар, 50 штат
штатта деген өзүнүн дагы закону бар. Ошол законуна карата деген ар бир штатта ар кандай процентте дагы бир налог бар. Бул налог штата деп коет. Андан кийин дагы бир ошо штаттын дагы кандайдыр бир налогтору болушу мүмкүн. Кичине ошону дагы төлөйсүз. Андан кийинки болсо бул социальный страхованияга дагы налог төлөйсүз. Анан бешинчиси болсо, эгер сиздин страховкаңыз бар болсо, анда ошо страховкага дагы өзүңүздүн акчаңызды төлөйсүз деп айтмакчымын. Бул жерден кичине коркунучтуу болуп кетчүдөй, мындай 5 түрдүү налог төлөйт экенбиз депчи. Жок, мен буну деген негизи общий ушул налогторду төлөйсүз деп айтып атам. Бирок негизи Америкада жашагандар үчүн 2 түрдүү налог бар деп айтсам болот. Бул деген биринчиси 1099 деп коет, экинчиси болсо бул W2 деп коет. 1099 деген бул деген такси айдагандарга, то есть өзүнө өзү иштеген адамдарга же болбосо өзүнө частный предприятиясы бар деп коет. Бар деген адамдар деген ошол 1099 төлөйт. Бул деген ошол трак айдагандар төлөйт, такси айдагандар төлөйт. Же болбосо кандайдыр бир частный кичинекей бизнеси бар болгондор төлөйт. Ушундай адамдардын баары деген Америкадан өзүнө өзү иштеген дегенди көргөзгөндөр бул 1099 налогун төлөшөт. Ал эми W2 деген бар. W2 деген бул корпорацияда иштегендер, банктарда иштеген, ар бир госучрежденияда иштегендер, то есть бирөөгө нанимация этип иштегендер бул W2 формадагы налогду төлөшөт. W2 формадагы иштегендердин баары деген, то есть корпорацияларга иштегендердин баары деген ошол мен айтып кеткен 5 түрдүү налогторду төлөйбүз. Мен айтып кеткендей, бул налогдун төлөгөнү дагы сиздин статусуңуздан зависит этет. Эгер семейный болсоңуз кичине азыраак налог төлөйсүз. Эң көп налогду бул деген балдары жоктор, анан кийин халастой же халастойлор көбүнчө деген ошол эң көп налогду ушул адамдар төлөйт. Эгер бир эле адам болсо, өзү иштесе, ошол адам көп налог төлөйт. Анан кийин дагы эгер сиз канчалык көп зарабатывать этсеңиз, канчалык айлык акыңыз көп болсо, ошончолук көп налог төлөйсүз да, ошол жери дагы бар. Анан кийин ушул 30% могу жерге ушу таблица коюп коем. Бул кандай кайсы адамдар канча суммада жылдын ичинде, бир жылдын ичинде канча суммада акча тапса, ошого карата проценттери бар. Ошол проценттеги акчаны налог төлөшөт. Мисалы деген айта кетсек, бул 10% бул 9.000-ден 13.000-ге чейинкилер, андан кийин деген 12% ошо 9. Бул жерде семейныйбы, анан кийин семейный, анан кийин мындай не семейныйларга жараша халастой же халастая, анан кийин балдары бар, ошолго жараша бул 2 таблица турат. Ошол жерден көрө алсаңыз болот. 12% айлык, 12% деген канча айлык алганга төлөйт экен, канча бир жылдын ичинде. Эгер 9.000-ден 39.000-ге чейин айлык акы алсаңыз, сиз ошол 12% сиз деген налог төлөшүңүз керек деген мааниде. Андан кийин 22% кандайда да төлөйт экен, анан 24% кандай төлөйт экен, ошол могул жерде турган таблицада баары көргөзүлүп турат. Бул таблицаны окуп көрсөңүз болот. Эми мен бир жерин айта кетсем, биринчи грин карта менен келген адамдар деген көбүнчө таксиде иштешет, же болбосо официант болуп иштешет, же болбосо трак айдап кетишет, ушундай жумуштарда иштешет. Бул жумушчулардын баары деген 1099 деген налогну төлөшөт да, то есть өзүнө өзү работник деген налогду төлөшөт. Анан кийин буну деген ошо бухгалтерлер, көптөгөн бухгалтерлер бар. Ошол бухгалтерлер деген ошол январьдын көбүнчө налог төлөгөн деген 1-январдан баштап 15-апрелге чейин уланат. Ошол убакыттын аралыгында деген сиз деген ошол бүт иштеген жыл ичинде иштеген акчаңызды көрсөтүп, ошонун налогун төлөшүңүз керек. Анан кийин ошол биринчи келгенде ошол трак айдап иштешет, официант болуп иштешет, анан кийин такси айдап иштешет деп айтып кеттим. Ошолор кандай налог төлөйт? 30% төлөйбү же андан аз төлөйбү? Ошону да айта кетсем. Биринчиден деген ушул айдаганда деп иштегендер, ошо мен айткандай көптөгөн бухгалтерлер бар. Ошо бухгалтерлерге барып эле ошол налогуңузду санап берүүнү суранасыз. Алардын услугасы где-то бир $60 болуп эсептелинет. Алар деген ошо эмне кылат?
алар деген сиздин иштеген акчаңыздан деген проценттерди кемитет. То есть сиз деген водитель болуп иштесеңиз, сиз бензинге кеткен акчаңыз, машинаңызды жууганга кеткен акчаңыз, дагы ушундай акчалардын баарын санап деген сиздин деген ошол келген акчаңызды азайтат дагы. Ошонун где-то сиз эгер $50,000 деп көргөзсөңүз, $50,000 бул нормальный иштеген акча болуп эсептелинет Америкага. $50,000 бир жылына иштедим деп кагаз түрүндө көргөзсөңүз, ошол бухгалтер деген сизге ошол бензиниңизди дагы бир нерселерди мындай азайтып ошол 50,000ден где-то бир сиз $600-700 ошол налог төлөйсүз да. То есть 50,000ге $600-700. Бул деген что касается вот тракистов, таксистов и те, кто работают именно в сфере обслуживания деп коеюн, официант болуп жана башка болуп иштегендер. Андан кийин корпорацияда иштегендер кандай айлык алат, кандай айлык төлөйт. Бул таблицадан сиздер көргөндөй эле, бул таблица бул корпорацияда иштегендерге өтө маанилүү. Анткени деген биз ушул мен, например, банкта иштейм. Мен банкта иштегенде мен ушул таблица менен акча төлөйм десем болот. Эгер сиз деген бир айына $10,000 акча иштесеңиз, анда деген сиз деген 24%-тен государствого налог катары төлөшүңүз керек. Мисалга эле алып кетсем, $10,000 эгер бир айда айлык акы ала турган болсоңуз, анын деген сизге болгону гана 7,300 же 7,500 гана сиздин колуңузга тиет. Ал калган болсо 2,5 болсо бул государствого налог катары кете турган акча болуп эсептелинет. Бирок мен айтып кеткендей эле, бул корпорацияларга тийиштүү работниктерге гана. Эгерде сиз өзүңүз иштеп трак айдасаңыз же болбосо, эгер трактын дагы бир жерин айтып кетейин, эгер трак айдап $90,000 бир жылына көргөзө турган болсоңуз, андан кийин деген сиздин дагы кетирген акчаларыңызды эсептелинет. Бензинге кетирген, техосмотрга, дагы бир башка нерселерге кетирген акчаңыздардын баары топтолуп келип, ошондон деген минусоваться этилип, анан кийин где-то 2,5 же болбосо 1,5 миңден где-то 3,000-4,000ге чейин налог төлөйсүз. Бирок $90,000 айлык алсаңыз, $4,000 төлөп коюш бул өтө жакшы деп ойлойм. По сравнению чем корпорацияда иштегендер ар бир өзүнүн айлыгынан 2,5 миң бергенге караганда өтө жакшы. Ушундай налогдор бар Америкада деген. Эгерде сизге дагы кандайдыр бир темалар интересный болсо деген, мага комментарий жазыңыз, лайк басыңыз жана мени колдоп, ушу каналга катталып, мени колдоп коюуну унутпаңыздар. Сиздердиңизге баарыңыздарга кааларым чындон соолук жана дайыма сак жүрүңүздөр демекчимин. Ошондуктан көрүшкөнчө.